Ассалому алейкум достор, сиздер менен мистер Байке. Достор, бул кинодо жолдошуна кыянатчылык кылган аялды көрөбүз. Жана аны жолдошу байкап калып, эмне кылганын көрөбүз. Аялына шоссе жабылып калганын айтат. Алардын башка жол менен келүүсүн сурайт. Аңгыча эле Кара Баатырдын кирип келгенин байкайбыз. Алар жолдо баратып күйүүчү майы түгөнүп, май куюу үчүн станцияга киришет. Май куюучу бактын атайын тешилгенин байкайбыз. Кудай азыр бул жерде деген жазууну көрүп Кара Баатырдын жүрөгү түшөт. Дүкөндө сатуучунун жоктугуна байланыштуу акчаны ошол жерге коюп, дүкөндөн чыгып келаткан учурда анын сол колуна атып жаралайт. Бул ырды мен үчүн жазганго деп угуп отуруп, кызды укпай калат. Кызды дүкөндөн чыгара койбой, белгисиз жактан снайпер менен атып жатты. Кара Баатыр күйүүчү майдын кайра эле түгөп калганын байкайт. Ал кызды издеп кирген кезде Кара Баатырдын мойнуна атып жана башына атып өлтүрүп салат. Кылмышкер рация менен кызга байланышат жана анын кылган күнөө иштери үчүн сени жазалайм деп ар кандай сөздөрдү айтып коркутат. Экинчи чыгуу эшиктин бар экенин байкап, ал жака өтсө, эшик бекитилген болот. Жолдо өтүп бараткан унааларга белги берүү үчүн өз унаасын чырагын жандырганда, унасын снайпер менен атып өчүрүп салат. Кыз колундагы жаракатын супер клей менен клейлеп канын токтотот. Ок кайсыл жактан атылып жатканын күзгү менен көрүп байкап алат. Аңгыча эле ал жерге кассадагы аялдын күйөөсү издеп келет. Бирок ал аял да өлгөн болот. Куда она делась? Она мертва. Что за бред? Сен дүкөнгө киргенден бери ал атууну токтотту. Балким сен бизди атып жаткандырсың деп андан күмөнсүрөйт. Ал эркек мен кылмышкер эмесмин дейт. Бул эркек уюлдук аппаратын алып милицияга кабар берейин дегенде, анын да ишин бүтүрөт. Кыз кол чатырлары менен дүкөндү бекитип, снайперге көрүнбөй өтүп кетем деп ойлойт. Бирок аны байкап калат. Кто не спрятался? Я не виноват. Кыз андан атпосун суранат, бирок ал атууну уланта берет. Яндекс таксиде иштеген Кайрат деген бала бензин куйганы келет. Жарым түнгө чейин иштесем да бензинге акча жок деп, Яндекс чорт деп кайра жөнөп кетет. Эмне болсо да достор, Кайраттын өмүрү узун экен. Кайраттын тирүү калганын көрүп, бул кыз абдан сүйүнөт. Ал кылмышкер менен көпкө сүйлөшүп, аны жолунан кайтара албайт. Кыз милиция унаасын көрүп, жардам сурап чакырса да аны көрбөй өтүп кетет. Ал унаасын айдап качууну план кылат. Кыз унаага жеткен кезде аны байкап калат. Ал дүкөнгө кайра качат, бирок бутунан жаракат алып калат. Ал бутун байлап канын токтотууга жетишет. Экинчи эшикти ачам деп аракет кылып жатып, колун кесип алат. Жаны аябай кыйналып ооруп, Ты кусок дерьма, неудачник. Моя смерть не решит твои чертовы проблемы. бир кезде ал жерге дагы бир унаа келип токтойт. Унаадан түшкөн кишинин бул жерден качуусун жана милицияга чалуусун сураганда, ал кишини да атып өлтүрөт. Ага кошуп анын кемпирин да өлтүрөт. Унаада алардын небереси да бар экенин көрөбүз. Не смей ее убивать, подонок. Кичинекей кызды унаага кайт деп унаага кайтарат. Достор, мээнетибизди баалап, каналга катталып, лайктан басып, коңгуроочону басып коюңуздар. Кылмышкерден кичинекей кызды коюп жиберүүсүн сурайт. Анан мени өлтүрө бер дейт. Кылмышкер ага макул болот. Выйди на видное место, и я ее отпущу. Кичинекей кызды бул жерден кетүүсүн айтат. Ал караңгыдан коркконуна байланыштуу кайра кыздын өзүнө чуркап келет. Кыз келишимди бузганына байланыштуу кылмышкер ал жерден чыгат да аны келип өлтүрүүнү план кылат. Не бойся, мы выберемся отсюда. Честное слово. Кичинекей кызды куткаруу үчүн эшиктин ачкычын бузат да ал жака кызды жашырып коет. Если будет страшно, пой песенку. Но только тихонько. Поняла? Кыз коргонуу үчүн ал жерден өзүнө курал жасап алат. Случайная жестокость. Экөөсү аябай узак убакыт мелдешет да, аягында кызды кылмышкер жеңип алат. Кылмышкер кичинекей кызды таап алат да, бет кабын чечип баштаганда, кыз өлбөй калганына байланыштуу анын артынан келип урат. Экөөсү узак убакытка мелдешет да, бирок аягында
Кыз болсо кылмышкердин башын чоң темирге бастырып өлтүрөт да көп кан жоготконуна байланыштуу өзү да ошол жерде каза болот. Достор, бул кылмышкер жалданма адам өлтүргүчпү же өзүнүн жолдошубу? Комментарийге жазып кетиңиздер.